Ибрагим Каримов бала кезинен дыйканчылык менен алектенет. Быйылда 5 гектар аянтка ак алтынды айдаган. Ибрагим мырзанын айтымында быйыл түшүм жакшы. Биринчи түшүмдө эле 40 тоннага жакын пахта терилди. Дыйкан ушул күнгө чейин кол күчү менен адамдарга тердирип келсе, быйыл техниканын жардамы менен тез эле жыйнап алды. Endi mashinada odamlar hozir qo'l kuchi ham ozayib ketdi. Азыр адамдар пахта терүүгө чыкпай койду. Анткени чоң гектар жерди терүү кыйын. Мындан улам быйыл техниканын жардамы менен терип алдык. Бир күндө 3-4 гектар жерди жыйнап алса болот. Бирок комбайн менен тергенге жоготуу көп болот экен. Ал эми кол күч менен кеч болсо да таза терилет болчу. Бирок биз акырында баары бир техникага өтүшүбүз керек. Endi toza teradi odam, lekin qo'l kuchi katta gektar yerlarda terish qiyin-da. Бул техникалар Өзбекстандан лизинг аркылуу келди. Мындай техникалар Союз таркагандан бери иштетилбей жок болуп кеткен болчу. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин Ташкент шаарына жасаган сапарында айыл чарба техникаларын сатып алуу боюнча макулдашылган. Учурда 4 техника алынып келинди. Келген комбайндар дыйкандардын ишин кыйла эле жеңилдетти. Бул техника биздин дыйкандардын ишин жеңилдетет. Бирок бүгүнкү күндө баасын бир топ кымбаттап атат биздин дыйкандар. Бирок биз ушуну лизинг катары берип атабыз. Биринчи жолу 2% менен 10 жылга атайын азыр министрлик токтом даярдап, бардык министрликтер менен макулдашууну бүтүп калдык. Кудай буйрса жакында ушул токтом кабылганса Айыл банк жана башка банктар аркылуу 2% менен 10 жылга ушу техникаларды жана биз көрсөткөн пахтаны себүү, культивация кылуу жана аны мындай дар-дармек менен химикаттоо жолдорун ошол техникалардагы жакында бериле баштайт. Пахта негизинен Кара Суу районунда салыштырмалуу көп айдалат. Маселен, Нариман айыл өкмөтүндө эле 1150 гектар жерге ак алтын эгилген. Анын учурда 900 аянды жыйналып бүттү. Өткөн жылы 850 гектар аянтка айдалган болчу. Жыйналган ак алтындын биринчи түшүмүн заводдор кабыл ала башташты. Өткөн жылы пахтанын килосу 43 сом болсо, быйыл 3 сомго көтөрүлүп 46 сомдон сатышууда. Мен туулганымдан бери дыйканчылыктан чыкпайм. Мен бала кезимден бери дыйканчылык менен алектенем. Пахта, жүгөрү сыяктуу бардык эгиндерди айдайм. Быйыл 1,5 гектар жерге пахта эгип, түшүмдү жакшы алдым. Учурда экинчи теримин да жыйнап алдык. Үчүнчү теримин эми жыйноого даярданып жатабыз. Быйыл пахтанын баасы да жогору болду. Аба ырайда пахтаны жыйнап алганча жылуу болуп жатат. Неме кылгандан бери полный дыйканчылык кылам. Өндүрүлгөн пахта Россия, Иран, Бангладеш мамлекеттерине экспорттолот. Ак алтын көбүнчө Россияга чыгарылгандыктан кыргыз-казак чек арасындагы абал дыйкандарга да зыянын тийгизбей койгон жок. Мындан улам чек ара маселеси тезирээк чечилсе дешет. Буга чейин 800 тонна ак була экспорттолгон. Феруза Ашымбаева, Бегүсөн уулу, жаңылыктар.